Ал bunun астына эмне кылып өмөт атасыңар? Цементке отургузасыңар же жөн эле Жоқ, бұл ошо основания кылып? кадыр баягы трамбовать этип туруп, асфальт жолду базып атабызбы? Ошондой эле технология өтөт дагы, асфальттын ордуна таш калат. Ал асфальт 3 жыл, 5 жылга чыгса, бул 50 жылга чыгат. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Президент Садыр Жапаров бүгүн 25 декабрда Баткен облусунун Баткен районунун Карабак айылынын жашоочулары менен жолугушту. Баарлашуу жүрүшүндө мамлекет башчысы аймакты өнүктүрүү маселелерин талкуулап, жергиликтүү тургундарды кызыктырган суроолорго жооп берди. Садыр Жапаров белгилегендей, мамлекеттик чек ара маселелерин жана башка приоритеттүү милдеттерди чечүү үчүн мамлекет колдон келгендин баарын жасоодо. Өз кезегинде жергиликтүү тургундар бүгүнкү жолугушуунун алар үчүн маанилүү экенин белгилешип, көйгөйлүү маселелерди ачык талкуулоо мүмкүнчүлүгүнө ыраазычылык билдиришти. Ошондой эле алар пенсия жана жөлөк пулдар сезилерлик даражада көбөйгөндүгү үчүн президентке рахмат билдирип, Баткен облусуна өзгөчө макам берилгенден бери бул аймактын тургундарынын жашоо турмушу акырындап жакшырып баратканын баса белгилешти. Ушул эле жерде Жапаров Баткен районунун Карабак айылындагы жолдун бөлүгүн жана ички көчөлөрдүн тротуарларын таш менен төшөө боюнча пилоттук долбоордун жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчыга план боюнча 3 чакырым жолго эксперименталдык түрдө таш төшөлөрү боюнча маалымат беришти. Учурда 100 метр таш брусчатка төшөлгөн. Бул ыкма жолдорду кадимкидей асфальттоодон арзан экени белгиленет. Маселен, 1 километр таш жолду брусчатка менен төшөө үчүн 6 миллион сом керектелет. Таш төшөлмөнүн бекемдиги жана суукка туруктуулугу да жогору. Маалыматты уккандан кийин президент Жапаров жолду таш менен төшөп, куруу боюнча пилоттук долбоордун оң натыйжа берсе, анда жол тилкесин табигый таш менен төшөнүн мындай ыкмасын айылдын ички жолдоруна киргизүү маселелери карала тургандыгын белгиледи. Сизге кош келипсиз алтын өрөөнүбүзгө, сиздин жүргүзгөн сайтыңызды колдойбуз. Мына биз сиздин жардамдарыңызды билип атабыз, пенсиябыз, пособиябыз, жеңилдик, мына ишкерлерге да жеңилдик болуп атат. Бул жолдо биз экспериментальный деп 3 километрге акча бөлүп берип жасатып атабыз да. Көрөлү деп 1-2 жыл көрөлү. Эгерде жакшы боло турган болсо, перспективасы боло турган болсо, бүт айылдардын, анан кичи шаарлардын, райцентрлардын ичин жасап коелу деп атабыз. Трассага болбойт мындай. Немесе туура келбейт да стандартка. Чоң-чоң трассаларга, айылдардын ичинде болобуз. Тилаев Авазбек Халдаралиевич, Жалал-Абад Абыз Акча акционерлик коомунун өндүрүштөр бөлүмү башчысы болом. Буна Баткен облусунун Карабак айыл өкмөтүнө караштуу Дөбө айылына ушу пилотный проект каралган. 3 километр жол таш менен укладка кылганга. Бул жолдун заказчик Кыргыз автожолдун караштуу ДЭУ номер 2 болот Баткенде. Биз бул ишти быйыл пока неме проектлери бүтүрүп, как пилотный болгонуна байланыштуу бир аз кечирээк башталып калды, сентябрдын этегинде башталды. Пока таш карьерлери аныктап, азыр буюрса мына биринчи ушу бала бакчасы бар көчөсүнөн баштадык. Ушул айылдын жалпы айылдын бүт көчөлөрдүн протяженности 3 километр 800 экен. Андан ушу 3 километрни бүтүрүп атабыз. Азыр биринчи баштапкы неме 100 метрни бүтүрдүк. Ушул көрүп турганыңыздардай ортосу 3-60 метр таш, эки четинде 70 сантиметрден асфальт менен бекемделиш, чтоб таш нары жылып кетпеш үчүн. Таштын калындыгы 7 сантиметр. Анан ошо бир жактама тротуар болот. Центральный жолунда эки бетте тротуар, ушундай жол. Таштын сапаты буюрса асфальттан көп турат деп ишендире алам. Себеп дегенде мына бүткөндөн кийин асфальттаганга үстүнө чыгардык. Хова автоунасы өзүнүн салмагы 15 тонна чыгат, үстүнө 25 тонна асфальт менен 40 тонна жүргүздүк, эч нерсе болгон жок. Таш аябай как гранит сыяктуу. Буну сууну өзүнө впитывать кылбайт, кышта деле морозостойкосттары жакшы болот. Жалпы сметалык баасы 1 километри 6,5 миллиондон
Бул таш менен кылайлы деген себеби мына Кыргызстанда 16 000 километр ички жолдор бар экен. Ошол ички жолдор каралбай, мисалга Транспорт министрлигинин 1 километр жолуна 8,5 миллиондон акча бөлүнсө, бул жол 6,5 миллионго бүтүп атат да. Ошо ар бир 2 миллиондон экономия менен биз канча деген жолду бир жылда бүтүрөбүз деген инициатива коюлуп атат. Биринчи очередте экономичность болуп атат да. Заводдо азмол жакта атылган таш деген карьер бар. Ошол жерден таш жарылып алып келип, жаңы жерде таш завод бар. Ошол жерден кесилип, анан мондо как брусчатка сыяктуу болуп бөлүнүп чыгат. Эгерде бул проект, бул пилотный болуп атпайбы? Эгерде жакшылап өтүп, испытаниядан до конца өтсө, менин угушумча ушу мамлекет таш заводдор сатып алып келип, ошол кайсыл райондо таш карьерлери болсо, ошо карьердин жанына коюлуп, өкмөткө пайдаланууга берилип, дагы бир штаттар ачылып, ошо мамлекет өзү эле ушу айыл жергелерде дагы иш орундар пайда болуп, ушуну улантылат деген маалымат. Бул жолду эми биз экспериментальный деп 3 километрге акча бөлүп берип жасатып атабыз да. Көрөлү деп 1-2 жыл көрөлү. Эгерде жакшы боло турган болсо, перспективасы боло турган болсо, бүт айылдардын, анан кичи шаарлардын, райцентрлардын ичин жасап коелу деп атабыз. Трассага болбойт мындай немеси туура келбейт да стандартка. Чоң-чоң трассаларга айылдардын ичинде болобуз.